Жашыңыз канчада? 50'de. 50 жаштасыз. Так. Siz келгендеги мага даттанууну айтыңыз. Başım көп жылдан beri ооруп эле. Эки Бүгүлбөйт. бүгүлбөйт. İçim катат эле. Ошо Чарчайт белеңиз. бат чарчайт эле. Так, канчаны төрөгөнсүз? 3'tü. 3 төрөгөнсүз. Так. Бүгүнкү күнгө эмне жакшы болгонду байкадыңыз? O эки тизем эки күндө эле мындай отуруп туруп атам. Отура албайт элем. Эми сиз ушул жерден айтып койсоңуз, бизде кемпирлер келет да, ой, менин тизем ооруйт, ушу тизеге эле сүйлөп коюп бер, ушу тизени эле кармала дей берет да. Себеп кайсы жакта экенин байкадыңызбы? Себеп лечениядан болду окшойт. Ооба. Жакшы. Чат жактагы, чат жака массаж Массаж жасадык. болду. Мына эстедиңизби? Демек, чат жака массажды жасадык, анан курсака. Курсака массаждан сиздин бутуңуз иштеп калды. Так, бир күндө бир жолу азыр барып атасызбы чоң Зарага? Барып атам. Өзүңүз барып атасызбы же пока кастор ичип турасызбы? Кастор ичип атам азыр. Пока ичип. Эми мындай, демек биздин леченияда биз клизма жасайбыз, анан кийин кастор беребиз. Кастор бергенде дагы ошо адам өзү барбастан кастор жардам берип чыгарат да. Эми сиз бизден кеткен, бүгүн канчанчы күн? Бүгүн 8 күн болду. 8 күн болду. Эми бизден кеткенден кийин барганда эле мына кастор бүткөндө, эгерде ошол күнү заң катып кала турган болсо, сиз өттүн тушун, мына өт башкчасы чыгып, 12 лечеге коюп берген жери бар деп түшүндүрүп атам да. Ошо жерди көбүрөөк массаж жасайсыз, анан кийин адамдын ичи келе баштайт. Оң жактагы киндиктен 2 эл жогору, киндикке 2 эл оң жакка экөөнүн кесилишкен точкасы бул ошол өттүн куйган жери болот. Ушул жер кызарып шишип, өт башкчасы 12 лечеге куйбай калгандыктан адамдын ичи катып калат. Эми бул нерсе чындыгында көбүрөөк адам нервничать эткенде, кыжылаат болгондо, сыгылып жүргөндө ушул нерсе өттүн трубкасынын оозу жакшы куйбай калат. Демек сиз нерв болгондо, кыжаат болгондо ушунун баарын сиз токтотушуңуз керек экен, Так, башыңыздын ооруганы кантип? Башымда оорубайбы, жакшы болуп, жеңил болуп, денем жумшак. Өзүңүздү жеңил сезип калдыңыз, Жакшы. Так, демек үйгө чыккандан кийин ошол мен силердин колуңарга берген 2 барак болобу, 3 барак болобу, ошону токтотуп койсоңор. Кайсы жактан келди? Нарын жактан, Демек, нандын ордуна гречка нан, тиги горох нан, чечевица нан деп түшүндүрдүм, Эми аны албетте тандырга жаап кыйналбайсыңар. Үйдөн эле өзүңөр кофемолкадан чыгарсаңар, болуп калат. Ботко сыяктуу кылып туруп эле духовкага салып койсоңор бышып атат. Биздикилер берип үйрөтүп атат, Ошондой гана жешиңер керек. Демек, ун, сүт, сахар муну жок кылат экенсиңер. Күнүгө 5 көйнөгүнү жасайт экенсиңер, Анан чөптөрдү дальше жазып койгонмун. Ошо 20 күн бир чөптү иштеңиз, 10 күн дем аласыз. 20 күн бир иштеңиз, бир башка чөптү 10 күн дем аласыз. Ушинтип ар бир айда ар түрдүү чөптөрдү ичип жүрсө боло берет. Так, абдан жакшы. Мен сизге ден соолук каалаймын. Бирок 4 ай 5 айдан кийин дагы бир көйнөгүнү келип кетесиз,